Бары жоқ мыйзамсыз құрылған. Мектеп окуучулар бериши бул жак болгон өзү. Башка кире бериш шу жер мына. Мерден кирип чыга турган жерлер, окуучулар кире турган жер шу жер. Азыр эми мындай тосуп. Азыр окуучуларга шарт жок да. Азыр өтөйүн десе, буларга тротуар жок. Паспортыда 2 гектар деп жазылган болса, андан ошондон кийин эле 0,78 сотук экен. Анан бага алынып кеткенде 72 болуп калды. Түбүн териштирип келсең, бардыгы мыйзамсыз болуп чыгат да. Себеп социалдык багыттагы социалдык мекемелерди, бала бакчаларды өтпөсүн, эч жака сатылбасын деген президенттин Акаевдин чыгарган президент убагындагы указдары азыркыга чейин күчүндө эч кандай атмен болгон эмес да. Оштун так ортосундагы Максим Горький мектебинин техникалык паспортунда аянты 2 гектар. Учурда билим уянын имараты турган 70 сотук жери гана калган. Бош турган жерлери эгемендүүлүк жылдарында жеке тараптарга сатылып кеткен. Мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерге Рейми жана Айгат аталышындагы тойкана салынып калган. Билим уянын жетекчилиги 5 жыл соттошкону менен жыйынтык болгон эмес дейт. Бул мектеп 620 орунга ылайыкталганы менен учурда 2300 окуучу билим алып жатат. Окуучулар класска батпай, спорт зал жок көчөдө сабак өтүп келишет. Мектептин багы дагы сатылып кеткен экен. 5,5 жыл соттошуп, анан жогорку сотко Бишкекке барып эле ошо 6 сотук жерди кайтарып алдык. Мына Айгат кафесиндагы 2002 жылы арендага берилген экен. Арендага берилип, анан арендасы бүтпөй туруп, анан 2012 жылы сатылып кеткен. Анан дагы мектепте сол жагында дагы мурдагы Венеция рестораны, азыркы Реми рестораны дагы мен мурдагы директордун сөзүнө караганда ал мектептин территориясы болгон. Мектептин территориясы, анан биринчи этаж спортзал болот, анан кафе болот, мектепке жардам болот деген ой менен ошол Венеция рестораны курулуп калган. Ушул мектеп 80 жылдан ашык болсо да мектебибизде спортзалыбыз жок. Азыр мына бизге кошумча зданиялар болуш керек. Азыр балдардын саны өзүңүз көрүп атасыз, көбөйүп атат. Ал эми бул Фрунзе атындагы мектептин негизги дарбазасындагы жерлер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Мындан улам мектепке кирүү эшигин имараттын арт жагынан ачууга аргасыз болгонбуз дейт мугалимдер. Ошондой эле мектептин айланасына 16 соода түйүн уруксатсыз курулуп калганы аныкталган. Окуучулар келе турчу тротуардагы базарга айланып, ижарадагы жерлер документтештирилип кеткен. Тротуар жок балдарга. Ошондой эле şu mına номер 24 Фрунзе атындагы мектепти нереги жагындагы главный ход боюнча биз кайрылгандык, келип туруп ошо главный ходлар жабылып кеткен, жерге курулушлар болуп кеткен. Өзү бу жерде жеңил конструкция боюнча курулуулар болуш керек эди, бирок батка каршы бу жерлерде капитальный курулуш болгон. Ошолар боюнча каралган. Мектептин сатылган жерлери бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Жусуп Коргонбай уулу мектептин айланасындагы тойконлор 10 жылдан бери иштеп жатканын айтып чыкты. Мыйзамсыз сатылган жерлер кезинде шаардык кеңеште депутат болгон Фахриддин Тешебаев аттуу атка минердин мыйзамсыз аракет экенин билдирген. Мындан улам депутат мектептердин жерлерин кайтаруу үчүн шаар бийлигинен эрктүүлүктү көрсөтүүгө чакырган. О шаардык кеңештин депутаты болуп Тешебаев Фахриддин деген иштеген экен. Бул Масалиев көчөсүндөгү орто мектептин спорт площадкасын кыркып туруп эле тойкана куруп коюптур. Алмаз Акунжанович, мектептин спорт площадкасын алып туруп эле өзүнүн полномочиясын колдонгонбу, кандай кылган? Ошол жерде целый тойкана 10 жылдан бери иштеп атат. Биздин Ош шаарыбызга да, биздин Бишкектегидей бир нурдан керек окшойт. Ушуларды бир порядокко келтирбейлиби? Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо эле маданият үйлөрүн, мектептердин спорт площадкалары бүт коммерциялык субъекттер болуп калганда. Ош шаарында 52 мектеп болсо, анын 31-нин жерлери мыйзамсыз менчиктештирилген. Билим уялардын айланасы тойконлордон тартып, автоунаа жуучу жайга айланып кеткен. Шаар бийлиги социалдык объектилерди кайтаруу үчүн атайын комиссия түзүп, 1 жыл ичинде бала бакчалар үчүн мөөнөт сураган. Бул соттук иштер шаардык кеңештин токтому менен депутаттык топторго жүктөлгөн. Мындан улам төрага быйылкы жылы 31 бакчанын 17син кайтаруу үчүн сотко кайрылганын билдирди. Быйыл депутаттык комиссия, убактылуу депутаттык комиссияны түзүп, кыштан бери бардык ошо муниципалдык бала бакчалардын башка мамлекеттик ишканаларга өтүп кеткен бала бакчалардын тизмесин алып, госрегистрден, прокуратурадан бардык жагдан данныйларын алып алып, анан кыдырдык, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк бар ошол ишканаларга. Бардыгын кайтарса болот да, бир бизде жогору жактан да бир күчтүү жардам керек, анан саясий эрк керек. Сотторго түшүндүрүп
айтсак, алар жардам бериш керек да. Биздин өзүбүздүн күчүбүз менен аябай кыйын экен, аябай көп аракеттерди кылдык. Кудай буйрса, эгерде ошолор оң чечилип кетсе, анда ошо 16-17 садик бизге өтөт. Ош шаарында 44 балабакча убагында башка максатта колдонууга берилип кеткени буга чейин аныкталган. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров билим уяларды бошотуу үчүн 3 ай убакыт берген. Бирок бул аракет жөөсүз калган. Ал эми кала мэри жеке тараптарга өткөн мектептин жерлерин кайтарууга убада берген. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ.